Жакшы мына буюрса, алманы көрүп атасыздар, чоңдугун. Болот мырза алманын бир канча түрүн өстүрөт. Быйыл мөмөнүн баасы жогору болуп, багбандын көңүлү ток. Ал чакан багынан жыл сайын 4-5 тонна түшүм алам дейт. Үй бүлө үчүн бул бир топ керекке жарап, жакшы эле киреше булак экен. Өстүргөн мына алмаларыбыз буюрса жакшы, түшүм жакшы быйыл мына ошол үзүү мезгили келип калды. Үзүп мына буюрса багалар да жакшы болуп атат быйыл. Баасы жакшы буюрса. Ушул огороттон эле мына канча түп алмабыз бар, ушул алмадан буюрса канча үй бүлөгө киреше болот дегендей да. Ошо баасы канчалык үйдө болсо дыйканга да жакшы турбайбы? Элдин канча жаздан бери кеткен эмгеги ошол жерде багып өстүрүп, карап, ошонун акыбети кайтат экен да. Сактай турган болсок, бул жазга чейин да, май айына чейин тура турган алмалар да превосходный, жакшы. Гөлдү аябай, даамы да аябай сочный да бул алманын. Анан салмагы да өзү салмактуу. Алма кып-кызыл сол. Атамекендик продукцияны экспорттоо аракети дагы күч. Ар бир аймакта мындай кабыл алуу пункттары иш алып барууда. Терилген түшүм ушул тапта түз эле Казакстан, Россияга экспорттолуп, дүңүнөн 40 сомго чейин бааланып жатыптыр. Быйылкы элдин эмгеги кайтып атат. Бул түшүмдөрү жакшы болду. Буну биз эми Россияга да узатабыз, Казакстанга дагы кетиребиз. Главный элге жумушчу орундарды түзүп атабыз. Мына көрүп атасыңар канча кыз иштеп атканын, канча бала иштеп атканын. Ошол эли журтубузга рахмат. Таможнядан өтүп аткан кезде лабораториядан сөзсүз текшерет. Биз ан үчүн өзүнчө лабораторияга дагы өзүнчө эме жиберебиз. Ошон үчүн өтүп кетип атат. Ошо тазалыгы үчүн булар өтүп кетип атат. Экспорттоо бул биздин кыргыз эли үчүн жакшы эле болуп атат. Жалгыз эле биздин көлдө эмес, бул Таласта да өтөт. Таластан да барат базарга. Тиги Оштон да барат, ушул эле жемиштер. Жети Өгүз районунда көптөгөн эксперименталдык түрдө жүгөрү, картошка, эмеле сафлор себилди. Ошо түшүмдүүлүктөрү буюрса жакшы. Мамлекет тарабынан жаңы өрөөндөрдү, Айыл банк, РСК банк, Элдик банк тарабынан жеңилдетилген насыяларды берүүгө аракеттенип жатабыз. Жана фонддор тарабынан көчөттөр алынып келип жатат. Жети Өгүз району боюнча быйыл 17.500 гектардан ашык жерге дан өсүмдүктөрү, 4000 гектарга жакын аянтка картошка айдалган. Ал эми мөмө жемиш 5000 гектардан ашык жерге өстүрүлөт. Муну менен быйыл райондун айыл чарбасындагы өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 6% жогору болгону айтылууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.